Ислам дини нацизм, расизмге каршы го. Мен Африкадан бир хафиза кыз менен таанышканмын. Ал мага турмушка чыгамын дейт. Билесиз да, үйдөгүлөр каршы. Эмне кылсам баары каршы. Мен жалгызмын. Ушундай баалуу белектен кол жуймунбу? Истигфар айтып жүрөм. Дайыма ушул кыз жашоомдо чыкты. Эмне кылсам? Мына мени кайра айтышат эле тиги. Эки бир тууган балдар үйлөнсө болобу? Мен айттым эле го, Африкадан алып алды. Мына айткан уже келип атат. Ошо дагы айтайын, мен качан кызыктырдым эле. Мен качан ушу бир туугандар бири-бириңерге эч жака бербей эле кудалаша бергиле деп. Шариятта сураганыңарды жооп бердик да, кыямат күнү жооп беребиз да биз. Курандагы адалды мен кантип арам дейм? Арамды мен адал деп айта албайм. Адамды арамды адал деп, адалды арам. Имандан ажырап калат адам. Мына ошо мага тимектен Африкадан кудалашкыла дедим эле го. Кыжалат болбоңуз. Эгерде хафиза иман болсо эчтеке эмес. Тарыхта каласыз. Туурабы? Кыргыздарды көбөйтөсүз. Кудайга шүгүр жүрөгү кагы. Азыр мына өңү актар, жүрөгү капкаралар не кереги бар? Аркасынан бычак сайгандар, уу берип өлтүргөндөр. Чекеден ошол. Сулуулуна кызып динин таштагандар. Хафиза Куран. Ошон үчүн айтылбайт ал. Эчтеке болбойт. Мусулман. Мусулман эмес, бул хафиза турбайбы? Африкадан бир хафиза кыз менен таанышканмын деп атат. Аллах.